Бир кылымдык өмүр жашап, элине 1000 жылдык мурас калтырып кеткен Кусейин Карасаев Касым Тыныстанов менен авторлош болуп, сабатсыздыкты жоюуга арналган Жаңылык аттуу туңгуч алипени, ал эми өзү сабат ачкыч алипесин жазган. Ошондой эле анын 60 000 сөздөн турган кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү тил илиминде табылгыс кенч катары бааланып келет. Бул иш-чаранын максаты жаш келечектеги жаш муундарга бул залкы инсандын эмгектерин илимий мурас катары баалап ошолорго жеткизүү. Карасаевдин кыргыз фольклористикасы менен адабият таануусунун котормо теориясына да сиңирген эмгеги бар. Буга анын котормо жайында манас, кыргыз ырларынын түзүлүшү макалалары далил. Кыргыз ыр түзүлүшү боюнча терминдердин уюткусу да Карасаев тарабынан иштелип чыккан. Ал ошондой эле элдик ооздуки чыгармаларды жыйноо, котормо иштерине да кыйла салым кошкон. Семетей баш болгон жомок дастандарды жыйнаган. 1931-жылы айтылуу манасчы Саякбай Каралаевди Фрунзе шаарына алып келип, маданий илимий журтчулукка тааныштырып, андан Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Туңгуч гезит Эркин тоонун алгачкы санынын чыгышына да салым кошкон. Мезгилге ылайык гезит журналдарга да макалаларды байма-бай жазып турган. Эркин тоо газетасынын алгачкы санын 7-ноябрда 24-жылы чыгарганга катышкан иш. Ошондо ошол гезитти көтөрүп алып, элге бекер таратып, Эркин тоо деген гезит алды. Гезит каттанбаган киши гезит кереги жок да. Анан ошентип жүрүп, анан ошол биринчи 6 санын ошол Ташкенттен чыгарышкан киши Карасаев 6 санды. Ал эми күнүгө чыкпайт, айына чыкпайт, ал 3 айда, 4 айда бир жолу чыгат. Анан ошондо ошол гезитти чуркап жүрүп тараткан, жөө жүрүп. Бул китеп кыргыз тилин дагы да тереңдетип окууга умтулган окурмандарга, студенттерге, мугалимдерге, ошондой эле окуучуларга арналган китеп экен. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 1-курсунун студенти Канат Сыдыков кыргыз филологиясы факультетинде окуйт. Учурда окуусу аралыктан болгондугуна байланыштуу райондук китепканага байма-бай баш багып турат. Жаш окурманды кыргыз тил илими жана андагы өзгөчөлүктөр бул кесипти тандоосуна түрткү берген. Агартуучу жана тилчи Кусейин Карасаевдин калтырган эмгектери жаш муундар үчүн өзүнчө бир дүйнө деп эсептейт ал. Азыркы учурда аябагандай зор эмгек калтырды. Эмнеге дегенде азыркы учурда көптөгөн өзүбүз кыргыз болуп туруп дагы өзүбүздүн сөздөрүбүздү билбейт экенбиз. Өзүбүздүн сөзүбүздү билбейт экенбиз жана унутуп бараттырбыз. Мына ошол максатта Кусейин Карасаевдин сөздүктөрүн окуп, жана алардын маанисин түшүнүп, жана келечек муундарга дагы үйрөтүү бул биздин милдетибиз. Кыргыз совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты профессор Кусейин Карасаев 1901-жылы Ысык Көл облусунун Токтаян айылында жарык дүйнөгө келген. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп, Каракулдогу Орус Тузем мектебинде окуп, андан соң 1925-жылы Ташкентке барып, Кыргыз-казак таалим-тарбия институтуна кирген. Тилди изилдөө үчүн Ленинград шаарындагы Чыгыш институтунда түркологиялык семинариясына кирип, араб, фарсы тилдери менен таанышып, Константин Юдахин менен бирге кыргызча-орусча сөздүктү түзүүгө катышкан. 29 жаш кезинде ушу Айша Карасаеванын атасынын үйүндө жүрүп, ошол кезде Карасаева менен бири-бирин жактырышып жүрүп, анан баш кошуп анан Ленинградка кеткен деп айтсак дагы болот. Ат Башы райондук китепканасындагы даанышман баскан даңктуу жол аталышындагы иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, окурмандар катышып, Жумамүдүн Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинин окуучулары тарабынан уюштурулган концерттик программа менен коштолду. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Ат Башы району.